Орусиянын аймагында жүргөн чет элдик жарандарга көзөмөл күчөйт. Бул ушул жылдын август айында кабыл алынган мыйзамдын негизинде жүргүзүлөт. Ага ылайык Тышкы иштер министрлиги аталган өлкөдө миграциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, ал келе жаткан 2025 жылдан тарта күчүнө кирерин мекендештерге эскертүүдө. Жаңы кабыл алынган документте Орусиянын аймагында жүргөн чет элдик жарандарга бир календарлык жыл ичинде 90 күн жүрүүгө гана уруксат берилген. Муну менен катар жаңырган жылдын 5 февралынан тарта аталган өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга бир катар чектөөлөр киргизилет. Чет өлкөлүк жарандар жашаган Россия Федерациясынын субъектисинин ичинде жашаган жеринен башка аймагына чыгуу дагы тыюу салынат. Тыюулардын арасында дагы транспорт каражаттарын башкаруу укугу чектелет. Кыймылсыз мүлктү, транспорт каражаттарын жана өзү жүрүүчү машиналарды алууга же ээликтен ажыратууга тыюу салынат. Андан тышкары никеге турууга тыюу салынат. Жана Россия Федерациясынын мыйзамдарына белгиленген милдеттүү төлөмдөрдү төлөө максатында акча которуулар кошпогондо банк эсебинен ачуудан жана башка банктык операцияларды жүргүзүүдөн, ошондой эле башка адамдардын акча каражаттарын которуу, контролдоо боюнча бир чектөөлөр киргизилет. Ошол эле учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Асаналиев Орусиядагы чет өлкөлүк жарандарга карата өзгөртүлгөн жаңы мыйзам долбооруна ылайык мекендештерге тийиштүү маалыматтарды жеткирүү иш-аракеттери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Мындан тышкары ал Орусияга барууга камданып же миграцияда жүргөн кыргыз жарандарын жаңы мыйзамдарды тыкыр окуп чыгууга чакырууда. Элчилик биздин Кыргыз Республикасынын бул жердеги активдүү жарандары менен биргеликте түзүлгөн WhatsApp тайпалар бар, диаспоралык уюмдар менен түзүлгөн WhatsApp тайпалар бар. Ошол тайпалардын арасында түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп, атайын дайындалган роликтер таратылууда. Элчиликке тынымсыз түрдө диаспоралардын уюмдар жетекчилери менен биргеликте жолугушуулар өткөрүлүп, ошол жолугушуулардын жүрүшүндө кеңири маалымат түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми миграция кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Самат Токтоболотов Орусиядагы чет эл жарандарына карата жаңыланган мыйзамды туура түшүнүү менен кабыл алуу керек деп эсептейт. Башкача айтканда, Орусия миграция агымдарын жөнгө келтирүүнү жана мыйзамсыз миграцияны гана чектөөнү пландап жатканын кошумчалады. Анан Россия Федерациясында негизи эле коом өкмөттөн суранганы өтө көп. Неме бар да, мисалы статистика обращения в Государственную Думу деген, ошол жерде карап көрсөк, эң биринчи маселелердин бири бизди мыйзамсыз мигранттардан чектеп бергиле деген сунуш. Бүгүнкү кабыл алып аткан жаңы мыйзамдар бул ошол кайрылууларга жооп болуп эсептелет. Негизден айтканда, муну туура түшүнүш керек. Россия Федерациясы миграциядан баш тарткан жок, мигранттардан баш тарткан жок, мигранттарды киргизбейбиз деген сөз жок. Бул жерде жөн гана миграция агымдарын жөнгө келтирүү жана мыйзамсыз миграцияны чектөө. Мындан тышкары ал мигранттарга батир берген орус жарандары ачык айкын келишим түзүүдөн баш тартып, салыктан качкан учурларда болорун белгиледи. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда 350 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Ньюс ТВ.